жакшылык кааласа, эң жакшы нерсе бере турганыбыз болсо, жакшы ушундай көңүлдүн сонун жакшы нерсе бере турган, үйрөтөт экен, туура жол салат экен. Мынекей дин бул акыйкат, жакшылыкка жете турган нерсе экен. Эмне деп түшүнөбүз? Машалла туугандар. Эмне себептен Алла Таала кимди жакшы көрсө деди? Анткени ал адам ошол динде аракет кылган болсо, динин үйрөнөйүн деген болсо, Алла ага үйрөнүшкө жол ачып берет. Жөн эмес периштенин канатын тосуп берет экен. Ошондой эле кимде ким динин жакшыраак билейин деп ошол нерсенин аркасына түшө турган болсо, Аллах анын рызкысын да жеңил кылып берет экен. Бирок өзгөчө ушуреки, канча дин окуган сайын, кенен көбүрөөк окуган сайын адамдын дин таанымы дагы тереңдейт экен. Терең дин деген түшүнүк бул ал адамдын диндеги фарз, важип, сүннөт, мустахаб, мубах, арам, адал, макру, мустахаб, мындай айтканда мубах, мустакрах деген нерселерди билүү бул өзүнчө нерсе экен. Бирок ошол адамдын дин түшүнгөн сайын анын адеп ахлагынын оңолушу, анын мүнөзүнүн оңолушу, анын жан дүйнөсүнүн оңолушу бул негизги маселе экен. Кээ бир адамдар намаз окуп динде жүргөнү менен дагы деле болсо, эмнекен адеп ахлагы оңоло электер бар экен. Бул эмнени түшүндүрөт? Ал адамдын динден дагы болсо түшүнүгү тайызыраак экенин, пасыраак экенин түшүндүрөт. Кээ бир аалымдар айтат, бир адамды көрсөңөр дейт, адеп ахлагы жок болуп аткан, анын ыйман деңгээли ошончо экен деп түшүнгүлө деп айткан. Адамдын ыйманы канчалык болсо, акылы, дүйнө таанымы, адамды таануу, тегерегиндеги таануу ошончолук эмне болот экен? Ошол деңгээлде гана болот экен. Башкача болбойт экен. Биз дин дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек десе, дин дегенде эң биринчи түшүнө турган нерсебиз бул Алла Тааланын бар экендигин түшүнөбүз. Экинчиси, дин дегенде биз Мухаммад пайгамбар Алланын элчиси болуп келгендигин түшүнөбүз. Дин дегенде үчүнчү биз Куранды түшүнөбүз. Мына ушу үчөөнү бириктирип биз дин дейбиз. Караңыздар. Эми Аллах бизге эмнени үйрөтөт десек, Алла Таала бизге эң биринчи өзүнү тааныган үйрөтөт. Эмне аркылуу десе, пайгамбар анан өзүнүн китеби аркылуу. Андан кийинкиси пайгамбарыбызды болсо, Алла Таала бизге эмне жиберим үчүн жиберген деп сурооло турган болсо, пайгамбарыбызды Алла Таала бизге туура жол көрүшүбүз үчүн, туура жол табышыбыз үчүн жөнөткөн. Андан кийинкиси Куранды эмне үчүн десек, бул ачык айкын далилдер менен Аллахтын шариятын үйрөнүү үчүн деп айтабыз. Мына ушу үчөөнү биз туура тааныгандан кийин анан динди түшүнгөн болобуз. Кээ бир адамдар акылман сүйлөшөт, акылдуу сүйлөшөт, сүйлөөнү башкача сүйлөшөт. Бирок аалымдар айтат, акылмандуулук аны акылдуу сүйлөп койгонунда эмес, балки ошол сүйлөп аткан нерсесине чечим чыгарып беришинде. Эгерде ким бирөө акылдуу сүйлөгөн болсо, элдер бузулуп баратат, элдер мындай болуп баратат, моңдуна болуп атат десе, анан бирөө туруп, таксыр чечүү жолу кандай десе, аны айта албай калса, демек ал жөн эле кооз сүйлөгөндү үйрөнүп алыптыр дейт. Дин ошол айтылган бүткүл маселеге, мисалы, коом арасында жайылган бузукулуктар, зына, арак, наркотик, азарттуу оюндар, ошол эмеде субханалла сойкулук, ошол эмеде субханалла паракорчулук, ошол эмеде субханалла бул экологияны талкалоо дегендин баардыгын айтсаң, Куранда, хадистен пайгамбарыбыздын эмнесин чыныгы жол табуусу, жолу бар экен. Коомдук иштерде дагы Куранда, шариятта жол табуу бар экен. Бунун чечими да бар экен, кантип ошондон кутулуш керек экен. Ошол мезгилде субханалла, эгерде адамдык мамиле жагынан келе турган болсо, эркек менен аялдын ортосунда мамиле, ата менен эненин ортосундагы мамиле, дос менен достун ортосунда мамиле, бир туугандын ортосунда мамиле, керек болсо минип турган атыңа дагы өзүнүн мамилеси бар экен. Бул дагы Курандын ичинде бар экен.
Эми жеке өзүң менен болгон мамиледе дагы өзүң субханалла кандай жашашың керек, кандай кийинишиң керек, кандай тамак жешиң керек, кандай сууну ичишиң керек болсо субханалла сен жан дүйнөң канчалык деңгээлде болуш керегин Курандын ичинде айткан дагы, чечими дагы бар. Эч бир нерседе чечим жок калбайт экен. Бардыгына жооп бар экен. Адам канча динди түшүнгөн сайын ошончо жашасы жеңил болот. Адамдар канча динден алыс болгон сайын жашоо оордоп баштайт. Адамдар өзүнүн каалоосу менен жашаганда акыр түбү бар бир туңгуйукка бар, тар жерге бар тыгылат. Качан дин менен жашаганда ошол тар жол акыр түбү бар кенеңдикке айланып кетет. Көп адамдар ушуну түшүнө албай атат азыркы мезгилде. Адамдар субханалла приоритеттүү түрдө дүйнөнү койду, өзүнүн акылын койду, ошол себептен адашып атат экен. Бактылуулук субханалла аялда экен, деди бүт зына кылып көрдү. Акырында ооруга чалдыгып, субханалла рак оорусуна попадание болду мисалы. Бактылуулук тамакта экен деди субханалла, акырында правильный питание өтө баштады. Карасаң, ушундай нерсе экен да. Бул нашарда экен деди, аны чегип көрдү. Бир мезгилде кутула албай калып билди дагы, жинди болуп баратканын билди. Бир адам болсо, бул бактылуулук соода кылганда, байлыкта экен, акча чогултуп көрдү. Акчасы өзүнүн деңгээли, телефон, үй, машина, аял алды, бүттү экен. Андан кийин эмне кыларын билбей калды. Акчасы көбөйүп атат, бирок адам баласы бактысыз болуп ооруп баштады. Эми ошону каяка катарын билбей калды. Алтын алсамбы, бриллиант кылып койсомбу, кавхар кылып койсомбу деп атып, акырында эмнеге айланды? Субханалла, бактысыз болуп калды. Демек адамдардын жашоосунда туура жол отурган, рамкасын чийип бере турган, кандай жашаганга мүмкүнчүлүк бере турган адамдын кээ бирөө ойлошот да, мен деген ушундай бир өз акылы менен жашап дүйнө кезиш керек экен. Ошо дүйнө кезүүнү дагы канча деңгээлде болуш керек экенин шариятыбыз Куранда Алла Таала субхан жазып койгон. Демек машалла, кимге Алла жакшылык кааласа, анын динден түшүн кенен кылат дегени бул ушул. Канчалык динде болсом, ошончолук денени жашоом оңой болот. Кээ бир адамдар динди тар кылып алышат, тар эле бир 4 эле нерсеге тыгып алышат. Болду. Ошол себебинен эмне болду? Жашоондагы шариятты да оордотуп алат. Төр кичинеге тар нерсе менен. Дин болсо тар эмес экен. Бул чалкып жаткан деңиз, океан бул. Субханалла. Дин бул жашоо. Дин бул жашоо. Дин бул жашоо, адамдын жашоосунда боло турган нерсе. Эгерде дин жашоого чыгып кете турган болсо, анда субханалла муну демократия деп коебуз. Муну субханалла мындай башаламандык жашоо деп коет. Укуктук жашоо болбой калат да, субханалла. Мындай тепселүү жашоосу башталат. Ошону унутпашыңыз керек дайыма. Эстен чыгарбаш керек муну. Дин бул өзүнчө бир чоң бир эмне экен, жашоонун образы. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи бизге ушуну айткан, кимге Алла жакшылык кааласа динден түшүн. Бирок түшүнүк дегенди унутпаңыздар. Түшүнүк дегенде өзүң калчап, өзүң ойлогондой түшүнүк эмес экен. Пайгамбар көрсөткөндөй, сахабалар көрсөткөндөй, таба-табай көрсөткөндөр, эми жакшы болбосо, эң азында аалымдар көрсөткөндөй, жоксо биздин мазхаб туура жолубуз көрсөткөндөй. Адамдар өз оюнун динди түшүнүп баштаса, анда эртең башкача болуп кетет. Түшүнүп атабызбы? Сага илим менен түшүнүк жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде ушул нерсени кыла албадың, дин менен жашагың келип атат, анда билгендерден сураш керек. Ошол себептен мойнубузда 40 парыз болгон болсо, ошонун эң акыркысы илим алуу болуп эсептелет. Ал эми илим алууда болсо, бир чоң нерсе бар. Ал устаз табуу. Устаз. Илимде устаз керек. Демек, ар бириңер бир адамды устаз катары туткула. Бирөөнү тандап алып, ошону дайыма телефонун алып, ошо менен баарлашып, чай ичишип, машалла, ошол адам менен сүйлөшүп тургула. Ошол адамдан туура жолду сурап тургула. Кыргызда сөз бар го, сурап жүрүп Меккеге жеттир депчи. Алла Таала Куранда айткан буну, сурагыла деген. Эки түрлүү адам эч качан туура жол таба албайт, жашоодо ийгиликке жетпейт, илим ала албайт. Бул биринчиси текебер адам. Эми ушундан сурамак белем эми молдо эле калдыбы менин жашоомдо сурай турган эми бул молдолор эми ушулар бизге жол көрсөткүч болуп калдыбы деп текеберлерди, болду, всё, бүттү. Ал адамдын жашоосунда калас, көп нерсе бүттү. Экинчиси бул уялчак адам. Уялып сурай эле дейт, бирок уялат.
Ошол уялчактык аны динден кургалтырат, ийгиликтен кургалтырат, жашоонун алдыган жолдон кургалтырат экен. Текебер, аны уялчак эч качан жакшылыкка жетпейт экен. Ошол себептен машалла сурагыла, көп сурагыла, субханалла. Сурагыла, бирок дайыны жок, суроону бербейге аракет кылыш керек экен. Алымдын түйүнү барганда өзүнүн адептери бар. Адептерин бирөөсү бул субханалла, ошол телефон чалсаң биринчи абал жазып коебуз. Ассаламу алейкум, чалсам мүмкүнбү деп. Эгер чалганга мүмкүнчүлүк берилбесе, айтылбаса, анда күтүп тургун, машалла. Аны эртеси күнү жазып коюңуз. Эгерде бир чөдү авалким устаз баягысы 2 палочка алып туруп көгөрбөсө, так, значит, убакыты жок болот экен. Акырын телефон жазып, ассаламу алейкум, устаз мен ушундай бир маселе менен чалат, сурасам мүмкүнбү деш керек экен. Ошондо сураңыз десе, аны ошо кыска нуска тарс суроону берип туруп, анан кийин жообун күтүп турушуң керек экен. Анан бир аздан кийин чалыңыз десек, бир аздан кийин чалып, болбосо субханалла, бир нече мен өзүм жооп берем десе, сөзсүз жооп берет экен. Мына ушундай бир адеп бар экен. Эгер анын алым жанына келсең, анда оозду жаап, кулагыңды ачып тургун. Мынекей кээ бар да, алымдардын түйүнү барганда, бирөө устаздан сурап атса эле, ал момундай да деп эле жооп берип аткандарын көрөсүң да. Эмнеси баягыда мен ушул нерседен көргөм, Инстаграмдан көргөм деп эле. Алымдын түйүнү барганда субханалла, керек болсо Жабрил периште пайгамбардын түйүнү барганда тизесин кылып сүкүт кармап турган, сураган кылсат сураган. Ошол себептен алымдын түйүнү барганда өзгөчө урмат менен, колдон келсе белек менен машалла суроо керек экен. Эгерде суроо жооп берилбей кала турган болсо күтүш керек экен. Анткени себеп эң жакшы алымдар булар ошол замат жооп бербейт. Бир аз башка сүкүт кармап туруп туран жооп берет. Эмне себептен? Анткени бул пайгамбар сүннөт болгон себеп. Алымдар пайгамбарлардын мураскору, пайгамбардын мураскору. Ошол себептен алымдардын алдына барган мезгилде өзгөчө ушуреки машалла адеп кармап, оозуңарга жвачка чайнап алла, оозуңар сасып калбасын. Субхана, жана алким тамеки чегип алдыңар, насыбай чектиңер, кичинече мынча оозуңарды тазалап, кичине адепти кармап, кийимиңди карап, мына ошентип анан колдон келсе мүмкүн болсо алдына баргыла. Жөн эле бара бербеңиздер. Тартип кармайлы иншалла. Субханака ва хамдулилlah, астагфиру ва атубу илейк. Амин. Аллахым ушул жерде айтылган ваазды Алла баарыбызга амалыбызга тоофик бергин, эл журтка тынччылык бергин, жана баарыбызга сый, урмат, адеп ахлак бергин.